Атамдар жанын берип, бабалар сактап келген Айкөл кыргыз элден биз. Берекесин төгүп турган ажайып, бакубаттуу асыл кымбат жерден биз. Берекесин төгүп турган ажайып, бакубаттуу асыл. Кандай бата тилек кылып келген инсандардын тилектерин, ниеттерин, зияратларына кабыл кылган. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ардакталып төрүбүздө туу болуп, аксакалдар бата берип тубансын. Элим Кыргызстан, жерим Кыргызстан, жылдыздардын жарык чолпону. Бүткүл Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан, ынтымактын бекем ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын бекем ордону. Өстүндүгүн биримдикте көтөрүп, өлкөбүздү Kısa kışka söz vereyim, ruhsat versene. Özünün hazır malumattan emez soru cevapları da okup vereyim. Саламатсыздар. Биринчиден баардыгыбыз ушул жерде бүтүн Кыргызстандын лидери, партиянын төрагасы Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти ушул жерден талаш тергесине келген үчүн бир кол чаап тосбосак. Биз Адахан Кимсанбаевич экөөбүз 95-жылы парламентте таанышканбыз, депутат болуп. Ошодон бери мына Кудайга шүгүр чогуу үзөңгүлөш болуп жүрөбүз бүгүнкүгө чейин. Азыр бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан талапкер болуп Адахан Кимсанбаевич экөөбүз азыр мына программаларды сиздердин алдыңыздарга ойлорубузду баарын бөлүшөлү деп азыр сиздердин алдыңыздарда турабыз. Эми бүгүнкү күндө баарыңар көрөсүңөр. Кандай убакта биз шайлоого аттанып атабыз. Мындай ыплас, начар шайлоону биз өмүрүндө көргөн эмеспиз. Анткени бүгүнкү күндө программалардын же атуулдардын күрөшү болбой эле жалаң акчанын күрөшү болуп калды. Мен коопсуздук кеңешинде секретардын орун басары болуп иштеп атам. Бирок мен ушу бүтүн Кыргызстандын тандagaным канча жылдан бери Мадумаров өзүнүн сөзүнөн тайбай, оппозициялык мүнөздө эл үчүн, элдин тагдыры үчүн күйүп пышып партияны түптөп өзү жалгыз калган убактарда болуп калды эл менен. Көп кишилер Адаханга кошулбай, оппозиция качып калганда болду. Бирок бүгүнкү күндө билесиздер мына бүт жердин баарын кыдырып келдик. Бүт прогноздор боюнча аналистердин айтымында бүгүнкү күндө элдин көпчүлүгү бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп атышат. Келечегиңерди ойлоп, кайсы партиялар келатат? Колунан келеби же келбейби бул жигиттердин? Анткени көбү көрсөтүп койду. Чимкирик экен. Же кагаз окуй алышпайт, же выступать ете албайт. Анан жалаң өзүнүн туугандарын, жеги жааттарын, должностторго баардыгын коюп, бүгүнкү күндө ушундай кризиске келди. Азыр мен сөздү Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго берейин. Сиздер угуңуздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, урматтуу эжелер, достор. Биз партиянын программасын, алдына койгон максаттарын мен кайталагым келбейт. Себеп азыр ушул техника ушунчалык өнүккөн. Лейлектен бери келатып ушул Ысык көл, Теңиртоо, Чүй
Жалал Абад, Аксы, Алабукадан бери келаткан сөздөрдү сиздер угуп атсаңыздар керек. Сөзсүз телевизордон көрсөтпөйт, бирок телефон аркылуу көрүп атсаңыздар керек. YouTube деген бар, WhatsApp деген бар, Instagram деген бар экен. Азыр мен барып жыйын өткөргөнгө чейин эле мен өзүмдөн эртерээк жетип атат маалыматтардын баары. Азыр эгер биз депутаттардын санын 50%га кыскартып 60-ын калтырсак, 1,5 миллиард сом үнөмдөлөт. Бизде кээ бирде айтат, акчаны кайдан аласыңар деп. Акчаны ошол атка минерлерди кыскарткан болсок эле акча өзү чыгат. Бул бир булагы, экинчи булагы. Азыр мына Өмүрбек Исакович айткандай, коррупцияга каршы күрөштү күчөткөн болсо, акчанын булагы толот. Үчүнчү баскычыбыз биздин 25 министрдин Кыргызстанга өтө чоң, көп кереги жок. Бизге 11 министрлик жетет. Башка партиялардагы тотугуштай болуп, биздин сүйлөгөн сөздөрдү жаттап алып, эртеси күнү келип элге чыгып атат. Алар 10 жылдан бери эки тизгин бир чылбырды бир колуна кармап отурушту. Эмне үчүн ушул сунушту айтышпады? Мына Өмүрбек Исакович, караңыздар, дагы бир тарыхтын барагына чөтөт. Мамлекеттик коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп отуруп, оппозициялык деген, элдик деген партия бүтүн Кыргызстан менен баратканы качан болду эле ушундай көрүнүш? Туура. Уважаемый кандидат, разъясните, пожалуйста, на основании какого решения отошел карьер Красного гранита в соседний Казахстан, в Карабуринском районе, на границе с Республикой Казахстан с 2005 по 2010 год. В тот период вы были вице-премьером, спикером парламента, секретарем Совбеса. Скажите, вы принимали участие в этом вопросе? Спасибо. Музраимов ПГТ Маймак. Я не принимал участие в решении данного вопроса, потому что эти вопросы межкыргызской, казахской государственной границы были решены и подписаны были в 2001 году в городе Астана. В 2001 году. Кем был в 2001 году Мадумаров? Был ярым оппозиционером президента Акаева. Непримиримым оппозиционером. Поэтому не то, что данный участок, многие участки, к сожалению, были решены в ущерб нашей республике. В ущерб. Урматтуу талапкерлер, Талас элинен суроо, жери маселесин кантип чечебиз дейт. Эсенаманов Руслан, Канаев, Болоткан, бизде ички тышкы министрлиги иштеп жатканын кандай дейсиз? Бизде ички министрлигибиз дагы иштебейт, тышкы министрлигибиз дагы иштебейт. Иштеп аткан болсо айтыңыздар. Ички министрлигибиз тиги кишиге каршы болгон кишилердин аркасынан чуркап жүрөт. Бизгече мына Рахман Разыковдун элге кайрылуусун көрдүңүздөрбү кече? Ким көрдү? Рахман Разыков деген белгилүү биздин сатирик жазуучубуз бар. А киши дагы биздин катарыбызда баратат. Түздөн түз Сооронбай Жээнбековге кайрылыптыр. Кандай көрбөйсүздөр туугандар? Эгерде ошол bir сутканын ичинде 300 миңге жакын просмотр болсо, эмне үчүн биздин Талас көрбөйт? Кайра кайтып айтыптыр. Таза шайлоо өткөрүп берем, баарына бирдей шарт түзүп берем десеңиз, мен ишенип алып Карабулжага барыптырмын деп сүйлөптүр. Анан калганын издеп таап аласыздар. Аябай мыкты жооп бериптир. Кайрылыптыр. Сиздин интернетке чыккан коррупцияга каршы жана Райым Миллиондун жасаган иштерине кененирээк маалымат берсеңиз дейт. Талас шаарынын шайлоочулары аттарын жазыптыр. Эми биринчиден мындайда, мен Азаттык радиосуна чыкканда, суроо жооп болуп атканда айткан себебим, мен президент менен Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөндө Райым Миллионду жанагы Азаттыкка чыккан көп материалдардын баардыгы чыкканын далил катары айткан. Ошондо мен предложение кылгам. Райым Миллионду камайлы деп. Сунуш бергем. Ответственность уголовный болсун деп. Бирок ошондо Сооронбай Жээнбеков айтты. Көп сөздөн кийин Өмүрбек, Кудай урсун, мен Райым Миллиондун, Райым Матраимовдон бир тиын алган эмесмин деп.
эрежелерди кийин дагы айтты, факттарды бергиле деп айтты. Элдин баардыгы буну да уктуңар. Себеби Райым миллион менен чогуу иштеп калган. Бүгүнкү ГКЛБнин чоңу, Финтол, Финразведка, МВДдагы замдары иштешип калганда, алардын баары шерине дос деп айтты. Бул чын. Ошон үчүн бүгүнкүгө чейин бүт средства массовой информацияда бардык жерде жазылып жүрөт. Безнаказанность болуп атат. И саясатка булар аттанып, партия түзүп, бүгүнкү күндө аябай чоң акчалардын бардыгын сарпташып атат. Муну токтотпосо, ушунун баардыгын криминализация деп коет. Мыйзамдагы уру Көлбаевдин дозору алышкан. Оштордун калкалоосу менен, крышасы менен бүгүнкү күндө көп жүргөн кези деп айтты. Урматтуулар, 12 жыл бизде бир көйгөй пайда болгон. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов болуп турган кезде казакта обмен деген бир шылтоо менен чоң тилин кеткен. Анан ошондой ызы-чуу болгондо айылдын үстүнө 2 айылдын эли, Көксай Кайнар айылдын эли көтөрүлүп, комиссия түзүп, ошо комиссияга мени төрага кылып шайлашкан. Мына колунда бүт документтер турат, мыйзамдуу. Андан кийин ошол жерде эң артында ошо комиссиядагы балдардын баарын куугунтуктап, азыр мен ошол жигиттер баары жанымда келди. Бүт алдамай, бүт жерде уткусканбыз. Каркырадан баштап Көксайга чейин. Ашпадан суусун айтпай эле коет, кан жайлоодо айтпай эле коет, үстүнө да мраморный карьер бүт түгүп кеткен. Анан эми ушул ратификацияга өткөрүп атканда сизге дагы бере турган суроомда, эмнеге ушунчалык шашылыш болду? Сиз төрага болуп туруп, ошол кезде бул маселе көтөрүлгөн, бизге комиссия келген. Сиздин эзиңизде болсо керек төрага болуп турганда. Сейитказиев Анаш деген 2008-жылы Сейитказиев Анаш деген депутатыбыз башкарган комиссия келген, менин колумда протоколдор турат. Келип комиссия иштеп, чыгып ушул жерде ушундай чоң көйгөйлөр бар турбайбы? Эмнеге бул маселени көтөрбөйсүңөр деп туруп, анан жогорку кеңешке барып бул маселе тартылган, көтөрүлгөн. Биринчи окуудан өткөзө албай койгонсуздар, экинчи окуудан өтпөй калган. Үчүнчү окууда ошол комиссиянын эле мүчөлөрү мага айтканда, Адахан Кимсанбаевич бирден кабыл алып үчүнчү окууда өткөзүп салды деп. Ак Жол партиясы өткөзүп салганда канча голос менен өткөзгөнгө чейин берди жазылып турат. Ак Жол партиясы. Анан аябай таратып койсоңуз. Эми дагы бир нерсе бар. Колумда турат, колуңузда эмне турат? Ратификация бери караңыз. Мынакей соглашение турат, мен мына соглашениени карайм. Эми действительно а жерде башка кишилер кол коюп, башка кишилер обмен деген вариант менен берип атканда биз ошону токтотуп койдук. А бирок балык башынан сасылып болуп 2008-ден кетип атпайбы элем бардыгы? 2008-ден мен ратификацияны өткөрүп атпайлыкпы? Раз. Ушул суроом. Мен сага суроо коюнчу. Биз экөөбүз Көксайга ошол жерге чогуу барганбыз. Атын ким эле? Эмир. Жагы. Эмир экөөбүз чогуу барганбыз. Мына менин классташым Сирең ошондо мэр көрөт болчуң жерде. Революцияны. Бекмет менен эмне себептен ошол эле вице-премьер Бекназаров отменять этип койгон жок ошонун бардыгын. Ошол эле каркыраны, ошол эле жанагы ратификациялардын бардыгын. Анткени бүгүнкү күндө анын бардыгына колу жеткен жок деп саясат кылып атышат. Не себептен Атамбаев президент болордун алдында мен Нуракенин бутун кучактап өпсөм дагы каркыраны кайта кайрылам деп алда саясат кылды. Бирок эми мына токотер жер Каркыра боюнча. Каркырада жанагы жер 260 гектар деп атканычы. Обмен болгон Санташ деген айыл бар. Эл жашайт ал жерде. Ошонун бардыгы бүгүнкү күнгө чейин ыраазы. Анткени түз жерди тоодогу жайлоолорго алмаштырылган. Көлдүктө мына мен көп жыл көлдө иштедим, билем да. Бүгүнкү күнгө чейин прописка ошол жерде көлдө жашагам. Жакында эле прописканы алмаштырдым. Түптүн элин бардыгы Санташтын тегереги бардыгы Каркыра боюнча ыраазы. Эми Көксай боюнча убактылуу президент ким болду? Роза Отунбаева болду. Алда Таластын кызы. Не себептен ошол маселени ошондо көтөргөн жок?
Antkeni bunun bardыгы мыйзам чегинде болду. Кийин ушуну көтөрүлгөндөн кийин премьер-министрдин колунан келген жок Бабановдун, министр иностранных дел Казакбаевдин колунан келген, ал до сих пор депутат. Қазір да талапкер болуп атат. Чынбы эми? Бул просто саясий маселе. Анан ачыгын айтып коюш керек. Мына биз азыр 1 минут. Биз Адахан экөөбүз оппозиционербиз бүгүнкү күндө. Жерлерде сүйлөп. Ушу Адахан Кимсанбаевичка уже 10 жылдан бери жана каркыра боюнча сөз суроо берип атат. Башка суроо жок. Анан мен көп нерселерди айтып атам. Жерлерде. Мен не себептен Адахан Кимсанбаевичти сыйлайм, чогуу жүрүп атам. Бир дагы коррупционный, бир жерде коррупционный иш кылган жок. Бул биринчи болду. Сен ушуну эртең ушул жерде силер да күбө болосуңар. Республика партиясы эртең келип ушул жерде жыйын өткөрөт. Ушу суроону ошого багыштасаң туура болот. Туурабы, талас туугандар? Эми көбү мындай көбүчү азыр жооп берет. Көбү мына мен Кара Бурада 2-3 айда сүйлөшүп атсак, ал жерде да ушу суроону берди мага. Мен жооп бердим, почему мен билем. Анан кечинде келип интернетке да кирдим. Карадым по пунктам жана Көксай маселеси боюнча. Эми биздин президент болгон экс-президент чече албаса, экс-министр иностранных дел чече албаса, экс-премьер-министр чече албаса, анан лидер фракцияда бүгүнкү күндө жогорку кеңеште бийликчил фракцияда ким бар? СДПК, Республика, Бирбол и Кыргызстан. Биздин спикер аты ким эле? Мен не прачкам. Дастан. Макале дөлдө Дастанды утуп койтум. Понимаете? Бул бийликте турат. Сенин мына кошунан ошого айтпайсыңарбы? Өзгөртүп койсун деп. Эмпиде саясат кылган күлкүдө же биздин бардыгыбызда. 2001 жылкы чечилген маселени 2012 жылы чечилген маселени Бадумаровдун үстүнө жүктөсөңөр, аны менен мен ийилип кетпейм, аны менен мен жок болуп кетпейм. Ушул сыяк пансионатты себет кылып тиге кудасына берилген жерден биз кайтарып алдык. Намыстаныңыз, уят болот. Мындай кылып айтам. Кимде чындык болсо, Жооп алдың болду. кимде чындык болсо, Болду, жок. ким калп айтып аткан болсо, жазасын жараткан берсин. 41 жылы СССРге Бадумаров кол салбады беле? Я. Абиет. Кандай дейсиздер? 41 жылы СССРге кол салган Гитлер биле же Бадумаров биле? Айтып койгула ушуну дагы. Айнанайын. Уят эмес ушундай кыла берди. Мен аябай маданияттуу болуп, сабырдуу болуп туруп атам. Кимиңер кызыксаңар, келгиле мага, мен 1 саатта силерге окутуп, колуңарга карматып берейин ошол кагаздардын баарын. Бишкекке бар, менин офисиме бар. Кошуматчылыктын дагы эмеси болот да, мындай бир чек болот да. Мурун СДПКга кошумат кылдыңар эле. Эми бириндикке андай болбойт. Мен на всякий случай замсекретаря Совета Безопасности Кыргызстанда мамлекеттик должносттамын. Мен адилеттүүлүк болсун деп атам. Силер ошондо Бабановго чечтире албайт белеңер. Отунбаевга чечтире алыш керек болчу. Эми бу жерде саясат кылбаңар. Биз саясатта жүргөндө бул жигиттер кичинекей балдар болчуңар. Биз ошодон бери намыстуу, нормальный келе аттабыз. Бирөөдөн да кошомат кылган эмес, бирөөдөн да корккон эмеспиз. Туура түшүнгүлө. Üstü kalı tilega uşularga ötsün aynan keten ak jol bolsun, bala çakasını oyun görsün, hiç tersinden kayıp olmasın, elden yurttuz, teylegen adamlardan bolsun aynan. Amin. Ey talastın ereli, unutumdun bereni, ömürbek için doğuştu, oylum boy turup bereli. Çındıktın jokko ereni, çıgandın tiyer geregi, katani için doğuştu, halkımız dağıl bereli. Arbın bolsun algan doğuşuңar,
Yangi parlament bolsun, köçüp konuşuңар. Amin.